Жаңы эле жарык дүйнөгө келген Денисак Ымыркай мээримдүү эненин алпештеген колунда эч нерседен бейкапар уктап жатат. Атасынын жүзүнөн нуру жанып, өзүнчө сыймыктанып турат. Жыл сайын миллиондогон үй бүлөлөр сөз менен айтып жеткис мына ушундай кубанычка бөлөнүшөт. Бир карасаң, дүйнөдөгү бардык эле балдар аман эсен төрөлүп жаткандай сезилет. Бирок тилекке каршы андай эмес. Эненин өлүмү, балдардын дагы кандайдыр бир майыптык оорулар менен төрөлүп калышы ыктымал. Эмне үчүн? Бүгүнкү чыгарылышыбызда адистер жооп берет. Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Түз эфирде кайрадан ден соолук программасы. Аны мен Сейит Амираев алып барам. Ардактуу көрүүчүлөр, бүгүнкү чыгарылышыбыздын темасы Денисак эне, Денисак бала. Эгерде дал мына ушул тема сизге да кызыктуу болсо, анда сөзсүз түрдө байланышка чыксаңыз болот. Байланышчы телефондор 082 код аркылуу 244-87 номери жана ошондой эле WhatsApp номерибиз дагы бар. 0702 71 12 80 номери. Анда студиянын кадырлуу конокторун, тактап айтканда, дарыгерлерди мен сиздерге тааныштырып өтсөм. Зейнеп Исраилова Ош шаардык төрөтүүнүн башкы дарыгери, медицина илимдеринин кандидаты, доцент. Жана ошондой эле кийинки коногубуз Фатима Түркбаева, Ош шаардык төрөтүүнүн оорулуу ымыркайлар бөлүмүнүн башчысы. Жана биздин шаарыбыздын тургундары да келип отурат. Жалпыңыздар кош келипсиздер. Эң алгач эле айтсаңыздар, негизинен Кыргызстанда төрөт курмандыгы, аялдардын саламаттыгы канааттандырарлык десек жаңылышабыз да. Ошол эле учурда балдардын дагы саламаттыгы жөнүндө. Буга эмне себеп? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. Бүгүн өтө жакшы, маанилүү маселе көтөрүлүп отурат. Бул маселени ар дайым эле медиктер көтөрчү, бирок деген азыр коомчулуктан, ошо телевидениеден көтөрүлүп атканына өтө сүйүнүп отурабыз. Негизи эле ата-эне болуш өтө кыйын. Бул өтө чоң эмгекти талап кылат. Эгерде ата-эне болуш үчүн ата-энелер аракет жасабаса, то балага өтө кыйын болуп калат дейт да. Ошондуктан статистика боюнча 85% аялдардын кош бойлуулугу түрдүү оорулар менен өтүп экен да, түрдүү оорушуулар менен өтүп экен. Ошондуктан мисалга алсак, кан кетүү, жатындын сезгенүүсү, түйүлдүктүн козголуусу, токсикоз, андан сырткары төрөт учурунда ымыркай түрдүү травма алышы мүмкүн экен. Ошогон жагдайлар баланын калыптанышына, психикалык жактан, физикалык жактан калыптанышына терс таасирин тийгизет. Буга эми эки эле себеп болуп атат. Билесиздер, бул деген эгерде аял, эркек жана бала деген комплекстүү бир байланышын жакшырта турган бир комплекстүү программалар болсо Кыргызстанда, бул биринчи себеби, өтө сонун болот болчу. Экинчи себеби бул ата-эненин балага жашоого берген багыты, ошо жашоого берген эң бир сонун белеги бул балага болгон ден соолукту берүү да. Бул үчүн биз бала кош бойлуу, аял кош бойлуу боло электе баланын ден соолугу жөнүндө кам көрүшүбүз керек. Жантан бери биз көптөн бери айтылып келаткан нерсе, эгерде коомдо үй бүлөнү пландаштыруу жок боло турган болсо, бул коомдо жакшы бала төрөлүшү бул суроо болуп калат экен да. Үй бүлөнү пландаштыруу деген бул эмне? Бул деген бир өлкөнүн медициналык, өлкөдө болгон социалдык, медициналык түрдүү комплекстүү иш-чаралардын бир мындай мерчемдүү системасы дейт да. Ошондуктан бул жерде өкмөттүн программалары иштеш керек, медициналык кызматкерлердин системалык түрдө комплекстик программалар иштеш керек. Ошону менен бирге эле ата-эне дагы өзүнөн ушул жоопкерчиликти жок кылбаш керек да. Жакшы. Негизинен дарыгерлердин максаты дагы дал ушул көйгөйлөрдүн алдын алуу,
Албетте бүгүнкү күндө мына ушул медициналык программаларды алып баргандардын дагы максаты ушул десем болот да. Деги жыйынтык кандай болууда? Жыйынтык к сожалению дейт орустар, анча деле жакшы эмес. Мына Кыргызстан боюнча статистикада бизде төрөттүн саны көбөйдү. Ошону менен бирге эле ара төрөгөндөр, балдарды ымыркайлар кемтик менен төрөлгөндөрдүн саны көбөйүп баратат да. Ошондуктан ага түрдүү себептер бар. Мен ойлойм азыр программанын жүрүшүндө ошол жөнүндө да айта кетебиз. Жакшы, бизде конокторубуз дагы келген, анда суроо болсо берсеңиздер болот. Саламатсыздарбы? Микрофонду кармап алабыз. Саламатсыздарбы? Маселен, жаштар азыр үй бүлөнү пландаштырууну жакшы билбейт. Анан ошол себептен боюнда болуп калышы мүмкүн. Нежелательная беременность деп коебуз го. Ошол нежелательная беременностьта аборт кылгандан кийинки боюна болгондо бала кемтиктери менен төрөлүшү мүмкүнбү? Мүмкүн. Мен ушул үй бүлөнү пландаштыруу деген бир чоң мероприятияны мен эч качан ушул жаштардын, анан баягы репродуктивдик саламаттыкта болгон аял менен эркектин ортосундагы ошо үй бүлөнү пландаштыруу деген биринчи планда туруш керек да. Себеби дегенде, эгерде үй бүлөнү пландаштырбай, балдардын арасындагы жанагы генетический интервал деген болот, ошону сактабай, түрдүү жыныстык жактан жугуучу оорулардан сактана албай, ошону менен бирге эле түрдүү психикалык жактан, экстрагениталдык ошол оорулардын баардыгын алдын албай турган болсо, ал үй бүлөдө жанагындай кемтик бала төрөлүшү бул деген турган нерсе да. Жакшы, кийинки суроо мындай келиптир. Саламатсыздарбы? Жүрөк кемтиги менен балдар эмнеден улам төрөлүп калат? Бүгүнкү күндө биздин коомчулукта аябай көп катталып жаткан оорулардын бири десек болот да. Ага, мен жооп берип кетейин. Жүрөк кемтиги ошол эле баягы суроолор боюнча эң көп ошол азыр тубаса кемтиктер жөнүндө сөз болуп атат. Анын ичинде ошол жүрөк кемтиги менен төрөлгөн балдардын саны дагы азыркы учурда көбөйүүдө. Анын эң негизги эле себептеринен болуп, аял эне боюна бүткөндөн баягы башында биринчи 3 айлык деп коет, ошол 3 жумалыкта көбүнчө баягы вирусный оорулар менен, грипп, ошондой оорулар менен ооруп калгандыгынан байланыштуу көбүнчө ушундай оорулар жүрөктүн кемтиги кезигет. Жакшы, кийинки суроо мындай: саламатсыздарбы? Менин балам 8 айлык дейт, бат-баттан ооруп калат дейт, пневмония болуп калат дейт. Эмне кылсам болот? Үй шартында кантип дарылаймын деген суроону калтырыптыр да. Бүгүнкү күндө сасык тумоодон улам, кабылдап кеткенден улам көпчүлүгү балдар ушул дарт менен да ооруп жатат десек болот да. Анын себеби көпчүлүк учурда эле баягы организмдин алсыздыгы болуп эсептелет. Алсыздыгынан ошол кайра ооруп калган болушу мүмкүн. Анын эң негизгиси эле себеби бала ал башынан баштап эле, мисалы үчүн көп учурларда эмне себептен организми баланын алсыз болот. Көп учурда айына ара төрөлгөн бала болушу мүмкүн. Андан кийин бир ооругандан кийин баланы мындай кийин баягы кароо, уход жакшы болуш керек да. Анын питаниясы, баягындай таза абага алып чыгуу деген ошолорду толук жакшы сактабагандан дагы кайра оорушу мүмкүн бала. Жакшы. Кошумчалап кетсем, бул жерде баланын иммунитети аялдын кош бойлуулук мезгилинде эле калыптанат да. Ошондуктан кош бойлуу мезгилде, кош бойлуу болгонго чейин дагы атасы, энеси жанагы жашоонун сергек мүнөздөрү деген бар го. Ошонун баардыгын, ошол эрежелерин баарын сакташ керек. Бул биринчиден. Экинчиден, баланын иммунитетин бала төрөлгүчө ойлонуш керек да. Себеби дегенде, эгерде аялда же эркекте түрдүү вирустук оорулар, түрдүү инфекциялар боло турган болсо, ал бала 100% түрдүү өзү дагы ошол оорулар менен төрөлүшү күтүлөт да. Анан кийин азыркы мезгилде айтып кете турган нерсе, мына биздин перинаталдык борбор түштүк регион боюнча бүт ушундай ымыркайлардын баардыгы бизге келет, оорулуу ымыркайлардын баардыгы. Ошондуктан жана кемтиктин көбөйүшүнүн себеби бул деген баягы
обследование деп коет, ошонун текшерүүнүн жакшырышы менен да байланыштырсак болот да. Себеби дегенде бир 10 жыл мурун эми мындай аппараттар жок болчу. Азыр эми жаңы аппараттар чыгып, ымыркайларды ушул төрөлгөндөн кийин эле ошол аппараттар менен изилдеп, ошол кемтиктерин ошол ымыркай мезгилинде чыгарып, ошолорду карап аныктап атабыз. Бул биринчиси. Экинчиси ушул иммунитеттин түшүшү дегениме дагы көп кош бойлуулар, көп жаштар көбүнчөсүнөн биринчи кош бойлуулугунда бул нерсеге көп көңүл бөлүшпөйт да, инфекцияларын алдын албайт. Витаминдерди, дарыгерлер жазган витаминдерге көңүл бөлбөстөн кош бойлуулук менен, кош көңүлдүк менен карашып, ушул нерсени баягы эрежелерди сактабагандыктан. Үчүнчү мисалы бул туура тамактануунун эрежелерин сактабагандыктан ушундай бала алсыз болуп калат. Жакшы. Кийинки суроо мындай: саламатсыздарбы? Жашым 38 дейт. Кош бойлуу болгонумду билбей эле дейт. Сасык тумоо менен ооруп калып, дары ичип алдым дейт. Азыр кош бойлуумун 1 айлык дейт. Балага зыяны тийбейби деген суроо калтырыптыр да. Ошого улай эле айтып кетсеңиз, кайсыл дарылар өзгөчө кош бойлуу мезгилинде бала үчүн кооптуу? Эми бул суроо берүүчүбүздүн суроосуна жооп бере турган болсом, 1 айлык толук 1 айлык боло турган болсо, бул эжекке барып туруп сөзсүз текшерүүдөн өтүш керек. Анан кийин анализдерин карап туруп, иммунитет тиги кандай оорулар менен башка дагы оорулар болушу мүмкүн да, ошого карап туруп дарыгердин көрсөтмөсүнө караш керек. Экинчи нерсеси бул деген кош бойлуулукка даярданыш керек өзүчө. Үй-бүлөнү пландаштыруу деп атпайбызбы? Үй-бүлөнү пландаштыруу деген бул жөн эле баягы күтүүсүз кош бойлуулуктун алдын алуу эмес. Бул деген 2 жаш үйлөнгөндөн кийин ал сөзсүз балалуу болуш керек. Ошо балалуу болууга 6 ай мурун, 3 ай мурунбу, 6 ай мурунбу даярданыш керек. Экөө тең организмин витаминдештирип, ошону даярданыш керек. Мына Российский Федерацияда ушул жөнүндө өтө жакшы нерселер болуп атат. 6 ай мурун пренаталдык текшерүүдөн өтүшүп, ушу пренаталдык жакшынакай нерселерди жасашат да. Жакшы, бизде көрүүчүбүз бар экен. Анда кабыл алып түз эфирге алып чыгабыз. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кандай сурооңуз бар? Урматтуу көрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Сурооңуз болсо берсеңиз болот. Келиңиз, сурооңузду бериңиз. Саламатчылык. Кандай сурооңуз бар? Саламатчылык. Саламатчылык. Мен ушу жана боюнча суроо берейин дедим да. Уланта бериңиз. Ушу кош бойлуулук болуп 6,5 айлык чачап калды. Үйдө 2 жолу приступ берип ооруп, ошол эмне себептен ошону сурайын дедим. Суроо түшүнүктүү болду, 6,5 айлык болуп, ымыркай чарчап калган. 2 жолу дейт. 2 жолу. Эмне себептен? 2 жолу приступ берип. Бул деген аялга өтө чоң сигнал. Ушул суроого улай эле айтып кете турган болсом, азыркы мезгилде биздин Кыргызстанда статистика боюнча жанагы баланын ичиндеги түйүлдүктүн чарчап калышы, же болбосо түйүлдүктүн бир мезгилде өспөй калышы дагы өтө бат-бат кездешип атат да. Ошондуктан бул эжекеге айтат болчумун менчи, сөзсүз деген текшерүүдөн өтүш керек, түрдүү инфекцияларга анализдерин тапшырыш керек. Анан кийин өзүнүн дагы организмин бир сыйра текшерүүдөн өтүп коюш керек. Анын себебин изилдеш керек. Кээде коомчулукта мындай деген маалыматтар айтылат да, негизи вирустан улам дейт. Кээ бирлер айтат гормоналдык жетишсиздиктен деп дагы айтышат да. Эми гормоналдык жетишсиздик жөнүндө дагы айтсак болот. Бирок бул жерде көбүнчөсүнөн мындай эгерде анализдеп келе турган болсок, көбүнчөсүнөн 6 айлык, 5 айлык, 7 айлыкка чейин көбүнчөсүнөн бул инфекциядан болот. Түрдүү инфекциялардан болот. Гормоналдыктар алар эрте
3 айга чейин 4 айга чейин өзүнүн көрсөтөт да, өзүнүн симптомдорун белгилейт. Кан кетүү же болбосо жанагы козголуп калыптыр, ичиндеги түйүлдүк козголуп калыптыр дегендер, ошого окшогондор бул гормоналдык болушу мүмкүн. Уже түйүлдүк чоңоюп 5 айдан 6 айдан өтүп калгандан кийин бул көбүнчөсүнөн инфекцияларга окшошуп барат. Жакшы, урматтуу коноктор, суроо болсо берсеңиздер болот. Менин суроом төмөндөгүчө, азыр балдарыбыздын ден соолугу жакшы болуш үчүн дарыканалардан витаминдерди, добавкаларды алып беребиз, ошол туурабы? Чындыгында иммунитетти көтөрүш керек десе, мисалы ар кандай витаминдерге чуркайбыз дарыканага барып, анан өзүбүз болжолдойбуз дагы, бирөөбүздөн укканыбызга карап эле анан ар кандай баттарды дагы бере баштайбыз да. Бул негизи туурабы? Эми витаминдерди эң негизгиси баланы чоңойтууда биринчи 6 айда жана 2 жашка чейин эң негизги бул эненин сүтү болуп эсептелет. Исключительно грудное вскармливание. Апанын сүтүндө бардык ушул азык заттар, эң керектүү, балага керектүү азык заттар өзү камтылган, составында бар. Ошол камтыган азык заттарды керектүү өлчөмдө болуш үчүн бул биринчи очередте апанын тамактануусу болуш керек. Апанын жакшы тамактануусунан баланын ошол бүт керектүү витаминдерди бала ападан ала алат. Андан кийин биологически активный добавкаларга келе турган болсок, ал бул азыркы учурда менин оюмча керексиз деп эсептейм. Витамин мисалы үчүн 6 айдан баштап, 6 айдан кийин если эгерде ошол балага керек жетишсиз боло турган болсо, алса болот. Жакшы, бизде байланышта көрүүчүбүз бар экен, анда кабыл алсак. Саламатсызбы, кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Алло. Урматтуу көрүүчү, кандай сурооңуз бар? Бат-баттан берсеңиз болот. Биз сизди угуп жатабыз. Эмчек эмизүүнү канча айдан баштап токтотсо болот, ошону сурайын дедим эле. Жакшы. Азыр эле айткандай, эмчек эмизүүнү өзү 2 жашка чейин, если мүмкүнчүлүк болсо 3 жашка чейин деле эмизе берсе болот. Аны токтотуштун кереги жок. Жакшы. Жана айтылгандай, биздин өзүбүздүн элибизде сөз бар го, бүт жакшы нерсе бул эненин сүтүнөн жана күндүн нурунан дейт да. Ошондуктан эмчектин сүтүнөн башка азыр кайча университеттер түрдүү изилдөөлөр жүргүзүп атат, ошолор деле далилдеп койду. Эненин сүтүнөн эң бир жакшы нерсе балага жок бул. Анан баттарга келе турган болсок, бат деген бат. Бул деген кээ бир учурда биздин республикага текшерилбеген баттар кирип атат. Аны эсепке алышыбыз керек. Эмне себептен азыр мына 10 жашка чейин балдардын оорулуулар көбөйүп атат. Жанагы тамак сиңирүүчү системасы оорулуулар көп болуп атат. Себеби дегенде ушундай бесконтрольное использование деп коет да, контролсуз ошону колдонуудан артында ушул нерселер пайда болуп атат да. Ошон үчүн балага келгенде ушул бат болобу, витамин болобу өтө баягындай тыкыр мамиле кылып, өтө жакшы мындай жасаш керек да. Аны только дарыгердин айтуусу менен жасаш керек, сунушу менен. Демек, сиздин сөзүңүзгө караганда биз энелерди витаминдүү азыктар менен азыктандырып турушубуз керек экен. Балага ошол сүт аркылуу барат, Жакшы. Эне баланын кандай коркунучтардын алдын алыш керек, эне бала? Бул азыр эми айта кете турган болсок, Сөзсүз түрдө жооп бересиз. Азыр көрүүчүбүз күтүп калыптыр, Саламатсызбы, кош келипсиз, кандай сурооңуз бар? Бизден алыстап кетти, улап берсеңиз болот. Эми азыр кош бойлуулуктун кооптуу белгилери деген бар. Ошол жөнүндө мен сөзсүз айта кетишим керек. Акушер-гинеколог катары бул деген биринчи кош бойлуу болгон мезгилде аял киши кан кетүүдөн ичет. Кан кетсе, давлениясы көтөрүлүп, башы ооруса, суу кетсе, ичиндеги баласы кыймыл аракети суз болуп кала турган болсо, сөзсүз дарыгерге кайрылыш керек. Сутканын кайсы мезгили болбосун, скорый болобу, башка болобу, сөзсүз түрдө дарыгерге жетишке аракет кылыш керек. Жакшы. Саламатсыздарбы? Менин биринчи балам дейт, төрөт убагында суу кетип дейт, анан тумчугуп калган дейт. Жакында көз жарам дейт, дагы ушундай нерсе кайталанып калбайбы деген кооптонуу менен. Эми баягы оозу күйгөн айранды үйлөө ичет болуп,
күтүп атыптыр. Бирок деген мен ойлойм, эгерде изилдөөлөрдөн өтүп, текшерүүлөрдөн өтүп, акушер гинекологдо учетто туруп, анан убагында төрөткө келе турган болсо, төрөт убагында дагы ушул нерсеге тыкыр көзөмөл кылып, баласын кучактап кеткени шарт түзүлүш керек болот да. Кайрылсын, биздин төрөт үйүнө кайрылсын, жардам беребиз. Жакшы. Дал мына ушул тема боюнча биз сурамжылоо жүргүзгөнбүз. Анда жалпыбыз биргеликте сурамжылоого көңүл бурсак, андан соң кайрадан жолугушабыз. Туаса эми ал шал оорусу дейт, анан ошо ДСП болуп баса албаган оорулар да. Эми ар түрдүү го эми. Ити оорусу бар. Баса албай калышат. Анан дагы жандай кол буттар жетпей калат. Убагында эненин денеси, ден соолугу жакшы болбогондон. Ботки менен туулуп калышы мүмкүн, сарык менен. Инфаркт менен пароксерс болуп туулуп калышы мүмкүн. Алган маалыматым боюнча, наверное, ушу наркомания, алкоголдон дагы туаса оорулар төрөлөт болуш керек. Балдар оорулуу болуп төрөлөт да. Бут иштебегендер, анан мындай жакшы так сүйлөй албагандар. Анан эсем бир кулагы кичүү болсо, бирөөсү жаңы бирдей эмес, анан көрүүсү начар, ушул сыяктуу. Нышан болуп төрөлүп калышат кээ бир балдар. Шал оорусу бар, туаса оорулардан дагы сүйлөбөй калышы мүмкүн. Негизи көбүнчө ошо психикалык оорулар туаса оору болуп калышы мүмкүн да. Туберкулез, анан кийин эмне десем эле, баягы мунжу болгондор, ошолор оорулуу болот да. Дени сак балдар жакшы эле жүрүп, жакшы жашайт, жакшы окуйт. Сиздер Ден соолук программасына түз эфирде ортоктош болуп жатасыздар. Бүгүн биз дени сак эне, дени сак бала деген теманын алкагында маектешип жатабыз. Биздин шаар тургундары өздөрүнүн тема боюнча ойлорун айтып өтүштү. Негизинен телекөрүүчүлөрдөн көптөгөн суроолор келе баштады. Саламатсыздарбы? Менин балам 5 айлык, жүрөк кемтиги менен төрөлгөн дейт. 1 жашка чейин өзү бүтүп кетет деген маалыматтарды уктум. Бул туурабы деген суроо калтырыптыр да. Ал 3 айда, 6 айда кардиологдун көзөмөлүндө болуп туруш керек. Кээ бир кемтиктер тубаса жүрөктүн кемтиги 3 айда өтүп кетиши мүмкүн. Андан кийин 6 айда өтүп кетиши мүмкүн. Анан 1 жашта, анан 1 жаштан кийин баягы өтө сложный порогтор болот. 1 жаштан кийин баягы жоголбогон порог уже кийинчерээк операция жолу менен түзөлүүгө туура келген порогтор болуп эсептелет ал. Көп учурда бул айына жетпей эрте төрөлгөн балдардагы тубаса жүрөктүн кемтиги баягы кайра бүтүп кетүүсү көбүрөөк болот да, ал бүтүп кетет. Ал себеби айына жетпей төрөлгөн бала баягы бүт органдар даяр болбогон. Ошондуктан баягы жетилген сайын баягы 3 айда, 6 айда баягындай бүтүп кетүүсү көбүрөөк болот. Андан сырткары дагы куш бойлуулук мезгилде жанагы сурооңузга улап кетсем деле болот. Кээ бир дарылардын өзүнүн баягындай противопоказаниясы бар да, каршы көрсөтмөсү бар. Ошолорду кош бойлуу убагында ичип ала турган болсо дагы ушундай кемтиктер пайда болуп калышы мүмкүн. Ал кемтиктер только операция жолу менен оңдолушу мүмкүн да. Жакшы. Кайсыл дары-дармектер такыр мүмкүн эмес кош бойлуу кезинде? Кош бойлуу мезгилинде бул деген антибиотиктердин кээ бир түрлөрү. Анан жанагы рак оорусуна колдонуучу цитостатики деп коет, ошол дарылар. Андан сырткары дагы баягы күчтүү жүрөктүн согушуна иче турган, дагы башка боордун жана ооруларына иче турган дарылар бар, ошолорду ичүүгө мүмкүн эмес. Андан сырткары дагы баягы радиоактивдүү, радиоизотопный жана эмелер болот, ошолорду дагы колдонууга мүмкүн эмес болот. Жакшы, бизде суроо бар экен, берсеңиздер болот. Саламатсыздарбы? Менин суроом төмөндөгүчө. Азыркы учурда менин байкоом боюнча детский церебральный паралич, башкача айтканда ДЦП менен төрөлгөн балдар аябай көбөйдү. Мунун себеби эмнеде деп ойлойсуздар? Анан бул орунду кантип азайтсак болот?
бул аябай оор оору деп түшүнөм да, мен билишим боюнча. Жакшы, суроо түшүнүктүү болду. Эми детский церебральный паралич менен төрөлгөн балдар же болбосо детский церебральный травма алган балдар көпчүлүгүнөн биздин баягы инвалид с детства деген балдарды көбүнчөсүнүн санын түзөт да. Ошондуктан бунун биринчи эле себеби бул, к сожалению, дагы бир айтып кетейин, бул деген төрөттү туура алып баруу. Экинчи себеби түрдүү инфекциялардын таасири менен дагы ошондой церебральный паралич дегендер пайда болуп атат. Вот кээ бир инфекциялар, мисалы үчүн герпетический инфекциялар мээде түрдүү кисталарды калыптандырып атат. Уже түйүлдүк мезгилинде УЗИде баланын башында уже кисталар пайда болуп атат. Бул деген нерсе инфекциянын түрдүү түрлөрүнөн этият болушубуз керек да. Ошондуктан сиз туура айтып атасыз, бул деген ата энеге, коомго алар өтө оор жүк да. Негизинен туугандардын баш кошуусу дагы мына ушундай майып бала төрөлүүсүнө алып келиши мүмкүн, Сөзсүз түрдө туугандардын баш кошуусу же болбосо баягы азыркы биздин коомдо учурап атпайбы, инцест деп атат, кызын атасы менен болгон байланышы, ошого окшогон нерселер мына азыр билесиздер, мына коомчулукта интернетте чыгып кетти. Бул өзгөндөгү болгон окуя өтө, конечно, өтө өкүнүчтүү нерсе да булчу. Ошол кыз кош бойлуу, эми күтөбүз, төрөгөндө дагы көрөбүз да. Ошол нерселер агасы, карындашы, ошондой нерселер бизде деле учурап атат. Мисалы үчүн кээ бир айтпайм, атабай эле коеюн, бир райондо бир көчө бар, алар тууган уругуна үйлөнүп ушундай и соответственно түрдүү психикалык оорулар менен, түрдүү физикалык кемтиктер менен төрөлгөн балдар бар. Жакшы, саламатсыздарбы? Кант диабети менен ооругандар төрөсө болобу дейт. Алар инсулин алышат дейт. Анан бала толук кандуу дени сак бала төрөлөбү деген суроо. Бат-баттан жооп берсек аябай кандай болду? Сөзсүз түрдө кант диабети менен анан ошол баягы төрөт мезгилдеги аял боло турган болсо төрөсө болот. Бирок деген эндокринологдун, акушер-гинекологдун тыкыр көзөмөлүндө болуп төрөсө болот. Ошол сахар снижающий препараты деп коет. Ошол сахар снижающий препараттарды дагы ошол көзөмөлдөп туруп төрөсө болот. Менин практикамда ал болгон. Ошондуктан анан кийин биз дагы айтып кете турганбыз, баягы осложнениясы деп атпайбы, кандай кабылдоосу деген бул сахарный диабет менен төрөгөн аялдарда көбүнчөсүнөн жатындын сезгенүүсү болушу мүмкүн, сепсис. И түрдүү давлениясы көтөрүлүп, бизде гистоз деп коебуз, өтө кооптуу оору. Ошондуктан көбүнчөсүнөн сахарный диабет менен ооруп, анан гистоз менен ооруган аялдарды биз эрте төрөтүп алышка аракет кылабыз. Жакшы, суроо барбы? Берсеңиздер болот. Өзүңүздөр айткандай эле азыркы учурда убакытына жетпей төрөлгөн недоношенный деп коет. Ошол балдар төрөлүшүнө мисалы биздин шаардык төрөт үйү канчалык деңгээлде даяр? Аябай сонун суроо. Мен өтө ыраазымын ушул суроону бергениңизге. Себеби дегенде биздин шаардык төрөт үйү деген менен шаардык перинаталдык борбор деп аталып калганбыз. Себеби дегенде түштүк региону боюнча ара төрөй турган аялдар, ара төрөлгөн балдар барлыгы бизге келет. Мына быйыл 10 000 төрөткө жакындап төрөдүк биз. Анын 12,5% бул ара төрөлгөн балдар. Биздин практикада былтыр, мисалы үчүн 420 грамм төрөлгөн баланы биз 2 килограммга жакындатып анан чыгардык. Азыр дагы бир бала жатат, Баткенден келип жатат, 920 грамм болуп төрөлгөн бала, азыр 1 кило 800 болду. Ол эми 62 күндүк бала болуп калды. Ушундай жакшы нерселер бар. Анан даярдык жөнүндө айта турган болсок, аппаратуралар жетишпейт. Мына учур менен пайдаланып мен биздин шаарыбыздын мэрине дагы өтө ыраазычылык билдирип кетким келет. Кечээ атайын убактысын бөлүп, кечке биздин ушул төрөт үйүнүн ичиндеги кандай каражаттар менен камсыз болгон, кандай жабдыктар жетишпейт, эмне жетишпейт, кандай көйгөйлөр бар деп барып жакындан таанышып келди да. Ошондо мына айтып атат, төрөт бөлүмү бизде өтө ыйык бөлүм да. Ал төрөт бөлүмүндө аял бирөө болуп келет дагы, же экөө, же үчөө, же төртөө болуп кетет. Ошондуктан ошол нерсени угуп алып, шаар мэрибиз өтө мындай таасирденип, ушул төрөт бөлүмүн мен
капиталдык ремонттон өткөзүп берем деген убадасын берди. Экинчиси өтө сонун дагы бир убадасын алып алдык. Бул медициналык жабдыктарды мына шаардык кеңештин депутаттарына, андан сырткары түрдүү донорлордун жардамы менен ошол медициналык жабдыктарды алып берем деген. Себеби дегенде сиз туура айтып атасыз, ара төрөлгөн балдар баягы өпкөлөрү, дыханиясы өтө слабый болот. Анан өзгөчө кароого күбөздөр керек, дыхательный аппараттар керек. Алар бизге эми азырынча жетишип атат, бирок иштен чыгат экен да. Аны бат иштете берсең, иштен чыгып калат. Эми ишеничибиз бир Кудай биринчи, анан кийин баягы чоң колунан келген адамдар бизге жардам берсе деген ой. Жакшы. Кийинки суроомундай, саламатсыздарбы? Кош бойлумун дейт, 6 айлык дейт. Анан азыркы учурда аябай жөтөлүп жатам дейт. Эмне кылышым керек? Балага зыян келип калбайбы деген суроо калтырыптыр. Кош бойлуу анан жөтөлүп атса, тез арада дарыгерине барып туруп, кайрылып, амбулаториялык түрдө дарылануусу керек. Же амбулаториялык түрдө дарылануусунан жардам бербей турган акыбалга келип кала турган болсо, сөзсүз түрдө стационардык жардам алыш керек, бизге келиш керек. Жакшы. Саламатсыздарбы? Эрозия менен дагы кош бойлуу болуп төрөсө болобу деген суроо калтырыптыр да. Чындыгында бүгүнкү күндө мына ушул аялдардын оорусунда эрозия менен ооруп калдым дегендерди көп угуп калабыз да. Эрозия деген эрозиянын түрү көп. Истинная эрозия, ана ложная эрозия болот. Истинная эрозия деген бул эми баягы онкологдордун карамагында болуш керек ал аял. Онкологдордун айткан дегенин кылып текшерүүсүнөн өтүш керек сөзсүз. Ложная эрозия деген болот. Бул деген дагы онкологдор дагы текшерүүсүнөн кийин, эгерде баягындай онкологический эч кандай бир мындай клеткалар өзгөрүлүүгө таасир болбой турган болсо, ал аял деген жөнөкөй эле гинекологдон дарыланса болот. Азыркы технологиянын өнүгүшүндө аны оңой эле дарылап койсо болот. Бул биринчи, төрөсө болот. Эмне себептен болбойт? Сөз төрөсө болот. Жакшы. Кийинки суроомундай, саламатсыздарбы? 7 айлык кош бойлумун дейт. Операция болгонмун, геморрой болуп, 1 жыл мурда операция болгом дейт. Өзүм төрөй аламбы деген суроо калтырды да. Эми геморрой болуп операция болсо, төрөт жолдоруна тийиштик болгон эмес да ал жердечи. Өзү төрөй алат, сөзсүз төрөй алат. Келсе, эгерде башка көрсөтмөлөр эле болбосо, перенесенная операция на прямой кишке это не показание к операции кесарево сечения, да? Жакшы, кийинки суроо студиябызда коноктордон. Менин балам касалапыс деп коет экен, орусча сөөктүн кыйшак төрөлүшү, ошол себеби эмнеде? Боюнда бармы алда? Ошондой төрөлгөн, Төрөлүп уже сакайып калды да, ошон төрөлгөн, ушу боюнда бар мезгилде эмне себептен кыйшак болуп калат, ошонун себептерин айтып бере аласыз? Бул дагы баягы сөөктүн кемтигине кирет. Касалапыстын түрлөрү болот, степендери болот. Эми сиздики Кудайга шүгүр степени жакшыраак экен, өзүңүз дарылап алыпсыз. Анан жанагындай өтө күчтүү степендери боло турган болсо, ал оперативдүү жолдор менен дарыланат. Бул дагы бир себеби, бул баланын ичинде болгон убакта витаминдин жетишсиздиги, дагы эле инфекциялар. Жакшы. Фатима айым, сизге берейин кийинки суроону. Мына ушул бала төрөлгөндөн кийин кантип караш керек ар кандай коркунучтуу оорулардын алдын алыш үчүн? Эгерде төрөлгөндөн кийин үйүнө чыккандан кийинби же роддомдун шартындабы? Төрөлгөндөн кийин сиздердин жардамыңыздар менен, балким энесинин кароосу кандай болуш керек? Эми ал баланын төрөлгөнүн баягы биз айтып аткандай эле, ал бала кандай акыбалда төрөлдү? Айына жетип төрөлдүбү, айына жетпей төрөлдүбү? Ошодон көп таасир этет. Эгерде айына жетпей төрөлгөн болсо, ал бала өтө усиленный кытыр көзөмөлгө алыныш керек. Биринчи эле маселе бул баланын температурасын сактоосу. Температурасын сактай албайт эгерде айына жетпей төрөлгөн болсо. Аны үчүн өтө баягындай ысык кармай турган күбөздерге салабыз. Андан тышкары ал бала дем алып алабы, дем албайбы? Если дем алганда эгер бала көгөрүп аткан болсо, ага кислород керек болуп калышы мүмкүн. Андан кийинкиси, эң негизгиси анын питаниясы.
тамактануусу. Эгерде төрөлгөндөн кийин биринчи экинчи күндөрдө боло турган болсо бала ага ошол биз айтып аткандай эле эң негизги апанын сүтү. Если ал бала иче албаса тамакты, аны биз зонд аркылуу тамактандырышыбыз мүмкүн, же болбосо шприцтер менен тамактаныштырышыбыз мүмкүн. А бала күндөн күнгө өскөн сайын ал бала секин апасын эме баштайт. Жакшы, суроо барбы? Суроо берсеңиздер болот. Азыр аябай көп оорулар айтылды. Ушул оорулар көп кездешет деп айттык. Ошол ооруларды алдын алууга кандайдыр бир иш-чараларды өткөрүп жатасыздарбы? Же поликлиникаларда, же ФАПтарда, айыл жергесинде ошол жерлерде мындай иш-чаралар өткөрүлөбү? Алдын алуу максатында, профилактика максатындачы? Сөзсүз түрдө эми медицинанын алы жетишинче иш-чаралар өткөзүлүүдө. Бирок мен ойлойм, бул медицинанын аракети жетишсиз. Болочок энелерге тарбияны мектептен башташ керек. Мектеп убагында эркек бала дагы, кыз бала дагы сергек жашоонун мүнөздөрүн сөзсүз түрдө жатка билиш керек. Мына 3 класста, 2 класста таблица умноженияны жаттап атпайбызбы? Ошондой эле ошол нерселерди билиш керек да. Себеби дегенде кыз бала кандай болуп атат? Эми азыр билесиздер, түрдүү социалдык терс факторлор бар. Бул миграция. Не болуп атат? Кыздарын таштап коюп, чоң энесине, тайнесине таштап коюп, Россияда дагы башка жактарда жүрөт, миграция болуп. Ал кызга тиги тайне, чоң эне тарбия бергени ал чарчап калган. Баласына берген, кызына берген, небересине жеткенде байкуштун күчү жетпей калат. Ошондуктан кыздарды мектептен тарбиялаш керек. Эми вообще кызга 40 үйдөн тыюу деген бар. Бирок 40 үйдөн тыя албаганыбыздан кийин мектептен тыйышка аракет кылышыбыз керек. И мектепте ошондой программаларды киргизишибиз керек. Здоровый образ жизни, сергек жашоо жөнүндө. Кантип, кайсы мезгилде кандай кылып гигиена менструального цикла, гигиена вообще аялдын, кыз баланын гигиенасы, ошондой эле эркек баланын гигиенасы, кандай оорудан кандай болуп сактаныш керек. Ошондой мүнөздө жакшы нерселерди алып барыш керек. Анан айыл жерлеринде, мектептерде эгерде ушул программаны киргизе турган болсо, адеп деген сабагы бар экен. Адеп деген сабагына муну айтышпайт экен. Себеби дегенде баягы Советтер Союзунда бизде секс жок дегендей эле азыркы мезгилде айылдарда секс жок болуп атат. Анан кийин экинчи маселе бул деген медициналык кызматкерлер. Сиздер билесиздер, бул жерде дагы бизде чоң көйгөй бар. Кыргызстанда айыл жергесинде, өтө алыс айыл жергелердесинде квалификациялуу медициналык кызматкерлер жок. Жетишсиз. Ошондуктан ар бир адам, ар бир аялбы, эркекпи, жаш, келечекте ата болом, эне болом деген инсан өзүнүн ден соолугуна өзү кам көрүш керек, биринчи. Кийинки мектеп жардам бериш керек ага, ошо билим алуусуна. Экинчиси медициналык кызматкерлер ошолорго, ошондой нерселерге жардам бериш керек. Түрдүү өкмөттүк программалар кабыл алынып атат. Мына азыр дагы сонун жакшынакай программалар бар да. Бирок олор канчалык деңгээлде иштеп кетиши ал дагы квалификациялык кадрларга байланыштуу да. Жакшы. Соңку суроо болсун, негизинен программабыз бүтүп баратат. Мына ошо телекөрүүчүдөн келиптир, саламатсыздарбы? Менин балам 3 айлык дейт, анан толуп баратат дейт. Салмагы өтө жогору дейт. Анан дарыгер салмагыңар көп деп айтты дейт. Көкүрөк сүтү менен эле дарылаймын. Тамактандырамын дейт. Эмне кылышым керек деген суроо калтырды. Жакшы, ал биринчи учурда эндокринолог деген врач бар. Ошого кайрылып, ошодон консультация алыш керек. Причинасын ошол эң негизги эле ошол причинасы болушу мүмкүн, эндокринный заболевание. Жакшы. Бизге аябагындай көптөгөн суроолор келди. Бирок тилекке каршы убакыт деген убакыт. Зейнеп эже 1 мүнөт убакыт сизде. Элге кайрылуу. Биринчиден элге кайрылуу боло турган болсо, мен ушул 3 сергек жашоонун 3 негизин эч качан эсибизден чыгарбайлы деген чакырык үндөп кетет болчумун, чакырык үндөп кетем. Биринчиси бул деген туура тамактануунун эрежелерин эч качан эсибизден чыгарбасак, экинчиден үй бүлөнү пландаштырууну эч качан эсибизден чыгарбасак, үчүнчүдөн
үй бүлөдө болгон жакшынакай гармониялык мамилени эстен чыгарбасак, ушул 3 нерсе келечектеги боло турган, төрөлө турган баланын калыптанышына өтө чоң таасирин берет. Анан ушул учур менен пайдаланып, бүгүн 14 февраль экен, баягы европалыктар муну белгилейт экен. Ошо менен жаштарыбызды куттуктап кетким келет. Бирок деген жаштарда мындай акыл эстүү болуп, жана эрежелерди сактайт деген ойдомун. Жакшы, ардактуу телекөрүүчүлөр, бүгүн бизде конокто Зейнеп Исраилова, Ош шаардык төрөтүүнүн башкы дарыгери, медицина илимдеринин кандидаты, доцент, жана ошондой эле кийинки коногубуз Фатима Туркбаева, Ош шаарынын төрөтүүнүн оорлуу ымыркайлар бөлүмүнүн башчысы жана биздин шаарыбыздын тургундары болду. Сиздерге рахмат айтабыз, атайын убакыт бөлүп студиябызга келип жакшы маалыматтарды айтып өткөнүңүздөр үчүн. Ишиңиздерде ийгиликтер болсун. Ушуну менен Илим жана билим телеканалынын ден соолук программасы өз соңуна келип жетти. Аны мен Сейит Амираев алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча сак саламатта туруңуздар.